Ош шаарында оор атлетика боюнча республиканын биринчилиги башталды. Ага катышуу үчүн республиканын 7 дубанынан 12 жаштан 21 жашка чейинки жаштар келген. Катышуучулардын арасында Ысык Көл облусунан келген Тумара дагы бар. Оор атлетикага катышканга чейин спорттун башка түрлөрүнөн дагы өзүн сынап көргөн. Тумаранын алдыга койгон максаты келечекте оор атлетика менен такай машыгып, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретүү. Маган башында эле жагып аткан штанга катышкым келип, анан катышып кеттим. 1 ай болду келип атканыма. Анан биринчи жолу чыгып атам соревнованияга. Башында мен волейболго барып, анан дагы өзүмө жаккан нерсени табайын деп ушинтип издеп жүрдүм. Анан кийин штанга келип, жакты. Анан кийин катышып кеттим. Оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиевдин айтымында учурда өлкөдө оор атлетика эми гана өнүгүү жолунда. Спорттун бул түрүн дагы да өнүктүрүү жана жайылтуу максатында бүгүнкү мелдеш өткөрүлүп, жаштарды спортко тартуу менен спортту өнүктүрүүнү максат кылып коюшкан. Негизги максат ушу Ош чергесинде илгери кандай жакшы оор атлетика өсүп өнүгүп турса, ошону дагы өнүгүшүнө жардам кылалы. Şu балдарды, кыздарды ушул оор атлетика менен машыкканга чакыралы. Ошонун себеби менен ушул биз Ош чергесинде оор атлетиканы кайра жандандыралы деген нерсе менен ушул Ошко келип өткөрүп атабыз. Негизги максаттардын бири дагы азыр ушул бүткүл дүйнөдө кыздар кайсы спорттун түрү менен болбосун машыгып атпайбы. Анан мен ойлоп атам, биздин ушул Ош чергесинен Кыргызстандан негизи биздин кыздар дагы оор атлетика менен машыгып, алар дагы ошо өзүнүн ушул республикасынын желегин желбиретип көтөрүп, гимнин ойнотот го деген үмүт менен да. Аталган мелдешти уюштурууга жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо үчүн жалпы 100 000 сомдон жогору каражат сарпталган. Жеңүүчүлөргө диплом жана медаль берилип, Кыргызстандын оор атлетика боюнча курама командасына жолдомо алышат. Бул спорт мелдештин жыйынтыгы менен 20 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын курама командасы бекилет жана мындан аркы Азия чемпионатына даярдыктарды көрөт. Биз ушул 20 жашка чейинки жаштар арасында Кыргызстан биринчиликтерин аймактарда спорттун түрүн өнүктүрүү максатында аймактарда өткөрүп атабыз. Оор атлетика боюнча республиканын биринчилиги 2 күнгө созулат. Эске салсак, алгачкы жолу Ош шаарында 1972 жылдан 1982 жылга чейин байма-бай өткөрүлүп келген. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ынтымак, Ош шаары.